Бейөкмөт уюмдардын саясий процесстерге аралашуусу, Садыр Жапаровдун билдирүүлөрү жана Илон Масктын комментарии. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзүнүн бир нече билдирүүсүндө айрым бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү жөнүндө тынчсыздануусун билдирген. Анын айтымында бейөкмөт уюмдар адам укуктарын жана эркиндиктерди коргоо деген ураандар менен саясий процесстерге кийлигишип, өлкөнүн ички иштерине таасир этүүгө аракет кылышат. Жапаровдун бул пикирлери көпчүлүктүн көңүлүн бурган жана коомдо талкуу жараткан. Илон Масктын билдирүүсү жана контексти. Жакында эле миллиардер Илон Маск Visegrad 24 маалымат агенттигинин социалдык медиадагы постун бөлүштү. Анда белгилүү миллиардерлер Джордж Сорос жана Билл Гейтс Европадагы саясий процесстерге таасир этүү үчүн ири суммадагы каражат жумшаганы тууралуу маалымат бар эле. Маск бул маалыматты true, чындык деп тастыктаган. Бул билдирүү Садыр Жапаровдун пикирлерин эл аралык деңгээлде колдогон адам катары кабыл алынышы мүмкүн. Масктын сөзү глобалдык деңгээлдеги бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү боюнча талкууларды кайрадан жандантты. Бейөкмөт уюмдар жана саясий таасир. Бейөкмөт уюмдар адатта адам укуктары, билим берүү, айлана чөйрө жана башка социалдык маселелерди жакшыртуу максатында иштешет. Бирок дүйнөлүк практикада кээ бир бейөкмөт уюмдар өз миссияларынан четтеп, донорлордун саясий кызыкчылыктарын жүзөгө ашыруу куралына айланган учурлар кездешет. Айрым уюмдардын негизги максаттары: ички саясий процесстерге таасир этүү. Айрым уюмдар элдин арасында бөлүнүү сезимдерин жаратуу, митингдерди жана тополоңдорду уюштуруу аркылуу өлкө ичиндеги саясий туруктуулукту бузууга аракет кылышат. Маалымат согушу. Жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу калкты бийликке каршы тукуруу же коомдук пикирди манипуляциялоо. Экономикалык жана саясий көз карандылыкты күчөтүү. Эл аралык донорлордон алынган каражаттарды өлкөнүн ички саясатына таасир этүү үчүн пайдалануу. Кыргызстандагы кырдаал. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын ролу ар дайым талаш тартыш жараткан. Кээ бирлери социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берсе, башкалардын ишмердүүлүгү коомчулуктун нааразычылыгын туудуруп келет. Садыр Жапаровдун айтымында бул уюмдардын бир бөлүгү демократия, адам укуктары сыяктуу асыл ураандарды колдонуп, өлкө ичиндеги саясий туруксуздукту күчөтүүгө аракет кылышат. Чынында эле алардын иш алып баруу багыттары: жан жаныбарларды коргоо, экология, аялдардын укугу, эне бала дегени менен келген гранттарды саясий максаттарга пайдаланышат. Мамлекеттин ички ишине, бийликтин башкаруу принциптерине кийлигишет. Мисалы Рита Карасартова, Азиза Абдрасулова, Толейкан Исмаилова, Адил Турдукулов, Асия Сасыкбаева өңдүү бейөкмөт уюмдардын уюштуруучулары. Айрым бейөкмөт уюмдар эмне максаттарды көздөйт? Мисалдар: улут аралык жаңжалдар. Кээ бир уюмдардын ишмердүүлүгү аркылуу улут аралык мамилелер курчутулган учурлар болгон. Түндүк-түштүк ажырымы. Регионалдык айырмачылыктарды пайдаланып, Кыргызстанда ички саясий кризистерди жаратууга аракет кылышкан. Саясий кризистерди курчутуу, шайлоолор жана башка маанилүү саясий окуялар учурунда активдүү аракеттерди көргөн учурлар бар. Илон Маск жана Садыр Жапаровдун билдирүүлөрүн глобалдык контекстте талдоо. Илон Маск дүйнөлүк масштабдагы фигура, анын комментарийлери көпчүлүккө чоң таасир тийгизет. Анын бейөкмөт уюмдардын саясий процесстерге таасир этүүсү жөнүндө билдирүүсү Садыр Жапаровдун сөздөрүн эл аралык деңгээлде тастыктады. Бул билдирүү бир катар глобалдык суроолорду жаратат. Чыныгы максаттар: бейөкмөт уюмдар чынында эле социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн иштешеби? Же алардын айрымдары саясий куралга айланып калганбы? Улуттук коопсуздук. Өлкөлөр бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп, алардын ички иштерине кийлигишүүсүнө жол бербөө үчүн кандай чара көрүшү керек? Демократия жана эркиндик. Бул түшүнүктөрдү саясий максаттарга колдонуу демократиялык принциптерге доо кетирбейби? Илон Масктын true деген кыска жообу бейөкмөт уюмдардын айрымдарынын саясий процесстерге аралашуу тенденциясын тастыктагандай болду. Бул Садыр Жапаровдун мурдагы билдирүүлөрү менен үндөшүп, эл аралык деңгээлде саясий жана коомдук талкууларды жаратты. Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөр үчүн улуттук коопсуздук маселеси биринчи орунда турат. Андыктан бийлик бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө менен чыныгы максаты социалдык көйгөйлөрдү чечүү болгон уюмдарга колдоо көрсөтүп, саясий туруктуулукту бузууга аракет кылган күчтөрдүн таасирин чектөөдө аракетин күчөтүшү керек. Туура баланс сакталган учурда гана бейөкмөт уюмдар мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуп, саясий туруктуулукту камсыз кылууга жардам бере алат.